Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 2021-жылдын 9 май улуу жеңиш майрамына карата түзүлгөн пландарына ылайык 2021-жылдын 27 апрель күнү Ош шаардык Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинде 9 май жеңиш күнү улуу ата мекендик согуштун 76 жылдыгына карата эрдик унутулбайт аттуу иш-чарасы болуп өттү. Майрамдык салтанатка шаардык афган ардагерлери, Баткен окуясынын ардагерлери жана 026-26 аскер бөлүгүнүн командиринин тарбия иштери боюнча орун басары гвардиянын полковниги Марат Мурзакановдор катышып, куттуктоо сөз сүйлөштү. Иш-чарада 026-26 аскер бөлүгүнүн жоокерлери, аскер оркестри, улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине музыкалык жагымдуу маанай тартуулашты. Со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Zor, canınıza çok ıskarlıklı olun. Allah Teala bütün yaşıyorunuzu var ve kutlasın. Amin. Aslanınızı açık olsun. Yetiştirme kalbı soğukta olmasın. Bakıca ağırlığınız tutmakta olsun. İyiliğiniz tutmakta olsun. Düşmanınız tutmakta olsun. Şairimiz ölçümde ödemesin. Özgürlüğümüzü devletsin. Yani doğru tanrıman yılanat vardır, kutlanmasın. 8. cümle soğukta bomba sen ağırdır. Иш-чаранын соңунда аскер бөлүктүн жоокерлери ардагерлер менен чай үстүндө маектешишип, музейдеги экспонаттарга күбө болушту. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 2021 жылдагы улуу ата мекендик согуштун 76 жылдыгына карата түзүлгөн пландары бар. Ошонун негизинде иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Андан сырткары учурдан пайдаланып биз жалпы ардагерлерибизди жеңиш күнү бизге белек катары алып келгендигин куттуктап кетмекчимин. Аталарыбызга, ардагерлерибизге ушул мен узун өмүр тилемекмин. Анткени алардын өмүрү биздин ар бир күнүбүздө өтө маанилүү десем болот. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, бизге бак-бат жашоону алып келгендиги үчүн терең таазим айтам.